Biz азыр ар бир калемгерге, чыгармачыл инсандарга шарт түзүп, камкордукка алып, мыкты чыгармаларды жазууга шарт түзүп бербесек, руханий ачкачылыкты жоя албайбыз. Элибиз бүгүнкү күндөгү чыгаан акын жазуучуларыбыздын, композиторлорубуздун жаңы чыгармаларына муктаж. Чыгармачыл инсандардын башын бириктирген чыгармачыл союздар менен тыгыз иш алып барып, кароо сынактарды, фестивалдарды өткөрүп, элди руханий жактан толук тейлөө зарыл болуп турат. Адабиятыбызга ак кызматын арнаган урматтуу акын жазуучулар, драматургтар жана оончу композиторлор, сүрөтчү скульпторлор элибиздин жан дүйнөсүн байыткан заманбап жаңы чыгармаларды жаратыңыздар. Биздин коом азыркынын Түгөлбай Сыдыкбекову менен Чыңгыз Айтматовуна, азыркынын Төлөмүш Окееви менен Болот Шамшиевине, бүгүнкү күндүн Болот Миңжилкиеви менен Кайыргүл Сартбаевасына, жаңы кезеңдин Гапар Айтиеви менен Тургунбай Сыдыковуна муктаж. Мыкты чыгармалар жаралса, мамлекет аны жарыкка чыгаруу жана жайылтуу ишин колго аларына ишендирип кетем. Учурдагы абалыбыздын оор экендигине карабай, театр, оюн зоок мекемелерин оңдоп түзөө иштери улантылат. Республикабыздын Борбор калаасында жана 7 облустун шаарларында жаңы үлгүдөгү маданият мекемелерин куруу багытын эске алуубуз шарт. Анткени 30 жыл ичинде көзгө көрүнөрлүк маданий объекттердин курулганы жок койса, кээ бир театрларыбыз имараты жок ар кайсы мекемеде иш алып барып келишкени өкүнүчтүү. Ал тургай узак тарыхы бар Улуттук жазуучулар союзу, театрлар ишмерлер союзу имаратынан айрылып, азыркы күндө имараты жок, ижара акы төлөп иштеп келүүдө. Бул маселелерди тез арада чечип, көмөк көрсөтүүбүз керек.